Улуу майрам 9 май келди. Жеңиш күнүн алып келген аталар, канчалары окко учуп жан берди. Ичте кетти айтылбаган армандар. Эскеремин, эскергиле силер да, тынчтык үчүн окко учкан жоокерди. Эстеликке гүл көтөрүп баратат, кан майдандан кайтпай калган жоокерлердин энеси. Фашисттик Германия 1939 жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин — Чехословакияны, Францияны, Бельгияны, Голландияны, Данияны, Норвегияны, Югославияны, Грецияны басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы, согуштук күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылы 22 июнда СССРге кол салган. Ал Барбарос деп аталган планы боюнча Советтер Союзун бир нече жумадай эле талкалап, 1941 жылдын кышына чейин СССРдин Европалык бөлүгүн толук басып алмак. А дегенде эле фашисттик Германиянын 5,5 миллион адамдан турган 190 дивизиясы Совет өлкөсүнө басып кирген. Германия менен СССРге каршы согушка Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Испания катышкан. Немецтик фашисттик баскынчылардын жырткычтык менен кол салышы Совет элинин тынч жашоосун дүрбөлөңгө салган. Ошентип, социалисттик ата мекендин көз каранды эместиги жана эркиндиги үчүн улуу ата мекендик согуш башталган. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармаша башташкан. Чек арадагы Брест-Чебин коргоо улуу ата мекендик согуштун тарыхындагы маанилүү барактардан болуп калган. Жоокерлер бир айдан ашык убакыт бою чепти душманга бербей кармап турушкан. Кыргызстандын өкмөтү согуштун биринчи күнүнөн эле калкты аскердик жактан окутууга, аскердик бөлүктөрдү түзүүгө киришкен. СССР Жогорку Советинин президиумунун 1941 жылдын 22 июнундагы указына ылайык өлкөдө аскерге милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо иши башталган. Бул иштин жүрүшүндө Кыргызстанда 385 аткычтар дивизиясы, кийин 40 жана 153 аткычтар бригадалары, 2 улуттук атчандар дивизиясы түзүлүп, алар республиканын өнөр жай ишканалары жана колхоздору тарабынан жабдылган. Булардын ичинен согушка биринчи болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Панфилов командалык кылган 316 аткычтар дивизиясы кирген. Бул дивизия Казакстан менен Кыргызстандын өкмөттөрү тарабынан түзүлгөн. Дивизиянын курамы ушул эки республиканын дыйкандарынан, жумушчуларынан жана кызматкерлеринен турган. Анда казак, кыргыз, орус, украин жана башка улуттардын өкүлдөрү болгон. Командованиянын тапшырмасын үлгүлүү аткаргандыгы үчүн 316 аткычтар дивизиясы 8 гвардиялык деген наам алып, Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Волоколамск районундагы Гусково деген кыштактын жанында 1941 жылы 18 ноябрда Иван Васильевич Панфилов курман болгон. Өлгөндөн кийин ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилип, ысымы өзүнүн дивизиясына ыйгарылган. Мындан тышкары, Советтер Союзунун баатыры деген наам Панфилов дивизиясынын 28 жоокерине ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин жана башка баатырлар болгон. Воронеждин түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942 жылы 6 августта Чолпонбай Төлөбердиев душмандын зотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс, өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Сталинград үчүн согушта артиллерист, наводчик, сержант Тайыр Асанов эрдик менен салгылашкан. Ал 1943 жылы январда
таамай атуу менен адегенде танканы жана душмандын ротасын талкалаган. 23 мартта Харьковдун жанындагы Пятницкое тагы үчүн салгылашта Дайыр Асановдун орудиялык тобунда душмандын 8 танкасы, анын артынан автоматчылар чабуул коёт. Бул беттешүүдө Асанов 3 танканы иштен чыгарат. Калганы кайрылып качууга аргасыз болгон. 20-25 минуталык авиациялык бомбалоодон жана артиллериялык атуудан кийин душмандар экинчи жолу чабуулга өтөт. Дайыр жалгыз калганына карабастан дагы 2 танканы атып токтотот. 4 саатка созулган согушта Асанов 8 танканы, 6 бронемашинаны жана 40 фашистти жок кылган. 1943 жылы 26 октябрда ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ошентип улуу ата мекендик согушта Совет эли эркиндик, көз каранды эместик үчүн жан аябай салгылашкан. Көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 000 жоокер да ата мекенди коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 10 000 кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 29 жоокер Даңк орденинин 3 даражасын тең алышкан. Кыргызстандык жоокерлердин көпчүлүгү мекенинин, өз элинин эркиндиги үчүн баатырларча курман болушкан. Жериңди, алато кыргыз элиңди, аскер катарында сен аткарган милдетиңди. Жокер, жокер, намысыңды бек карма. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп. Тынчтык жашасын кереметтүү мекенимде, кызмат кылуу үчүн эр жигити эл четинде. Жокер, жокер, намысыңды бек карма. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп. Жодон жерин сактаган аскер, аскер, өмүрүн элге арнаган. Жокер, жокер, душман изин кайтарган. Аскер, аскер, ташын талкан чыгарган. Жокер, жокер, сактап жериңди, алато кыргыз элиңди, аскер катарында сен аткарган милдетиңди. Жокер, жокер, намысыңды бек карма. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп. Антын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп. Намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп, эл үчүн тике туруп.